Жасалма авиабилеттер жөнүндө болот бул чыгарылыш. Системаны бизге окутат да. Анда дагы штраф деп 7.000 сомдой акчасын алышат. Же кыршылар болтурган болсо оригинал билет беришет. Эгер булардын мындай ишеничтүү адамы болбосо, булар мындай иш кыла албайт да. Булар ошо авиакасса деп ачып алып эле мошенничество менен заниматься этет. Мисалы Жалал Абадта Ош Бишкекти көп колдонсо, биз жакта Ош Кара Суу, башка жактарда эмени Ош Москваны жакшы колдонушат. Бир билеттен 10 000 деп акча иштеп койгон болот. Анан жана фальшивый билет деп сөз айтылып атат да. Ошол билетти көрсөк болобу негизи? Авиакассалар тыгыз аэропорт сотрудниктери менен иштешишет. Мен мына жерде отурган тааныштарымдан деле андай факты болгон эмес. Бул Wordдон чыгарылган экен, бирок бул нерсеге менин бир эле нааразычылыгым бар. Бар, ошо бул жерден бар интервьюга. Сизге Чык, эмне турасың? Чык. Мен эшигим жок, чык, мен акча салганы кеттим. Силерге суроо бере атпаймынбы ушул билеттерди? Сен сурооңо мен жооп бербейм. Мен азыр мынаны алып үргүт берем, чык. Өргөт бербейсизби? Чыкпайсың, мен акча салган чыгып кеттим, ой. Мындай терең ордошуп кеткен же болбосо кенен жайылып кеткен жасалма авиабилеттер жөнүндө болот бул чыгарылыш. Азыр биз Ош областынын Кара Суу шаарындагы больницага келгенбиз. Анткени ушул жасалма авиакассалардын же болбосо жасалма авиабилеттердин айынан жабыркаган бир эжекебиз бул жакта экен. Буйруса алдыда көрө беребиз кандай болот, бул система кандай иштейт, кандай жарандар жабыркайт, жасалма билет менен жасалма эмес билеттер жөнүндө кантип билсе болот. Ушундай маалыматтарды силерге чыгарып бергенге аракет кылабыз. Саат 15:40 чамасында бир эже келди. Келип билет сурап канча сом деди. Системада 17.995 сом болуп турган, эже 18 000 экен дедим. Багажбы, без багажбы десем, багаж дедиле. Багаж ушул сценада экен айтсам. Арзан экен, сага чейин 3-4 авиакассага кирдим эле. Ошо билет алып бере аласыңбы? Анан эжем билет алган экен, бирок акчасын бербептир. Кайтарсам болобу, текшерип берчи. Билет точно алынганбы, алынган эмеспи дедиле. Анан кийин алып карап текшерип көрдүм, системадан рейс бар, бирок бул рейс эмес да, башка эле рейс чыккан. Эже билетиңиз фальшивый экен, буну жөн эле жасап берип коюптур сизге десем, жанагы эже алган жерине чалыптыр. Чалып, сен кымбат айтып койдуң эле, мен анча акчам жок, башка жерден арзан таптым эле, алып ала берейин десе, ким экен, каерде бар экен, мен арзан алып койгонмун, ким экенин өзү берчи телефон деди. Анан эмне текшертип атасың, сага ким айтты эле, сенин якың бар деп анан эме болуп калды. Каяктасың сен өзү, жок кылып салам сени деп. Мен ушул жерде иштеймин эже десем, азыр барам мен дейт. Макул келиңиз дедим. Десем, анан келди. Жанагы эжеге билет алып жатканда ал келди. Келип анан эшикти ачып кирип эле билет алып отурган жеримен келип жакалап кетти. Ал менен жакалашып атканда ар жактан бир шери келип мага менин телефон менен чапты. Артынан дагы 4-5 ал келди узулдап, сен эмнеге авиакассанын сырын айтасың дейт. Анан кийин кандай сыр десем, ар жакта бир Мээрим деген эже клиентти жумалап, албайсың сен, билет сен кылдың деп, аны жумалап эшикке алып чыгып салышты. Анан эмнеге авиакассанын сырын ачасың дейт. Кандай сыр десем, бул сыр эмес го, бул мошенничество десем, сен антип сатпайсыңбы? Жок эже, мынтип сатпаш керек, ар кимге деле сата бербейт андай кылып десем. Сен даже аны билбейт экенсиң. Сен жок кылып беребиз биз биригип туруп, сен кимге келдиrdin өзү, каяктан келгенсиң деп угрожать этип кетишкен. Системаны бизге окутат да, окуп билип даярдап, ошол системаны үйрөтүп, анан договор түзүлөт. Документтериң даяр болсо, ал жөнүндө мынаны мындай кыласың, буну возврат кыласың же мынтесиң деп компания эч убакта үйрөтпөйт да. Булар өздөрү окуп туруп, үйрөнгөндөн кийин өздөрү каалагандай кылып иштетет.
Системада кээ бирки билеттер бар, аннуляция кылып туруп, арзандап же кымбаттап кеткенде алып койсо болот. Кээ биркилери бар, штрафтары болот. Анан булар болсо ушул аннуляция кыла турганда алып, аннуляция кылып, клиентке маска берип коет экен. Фальшивый билетти жасап берип коет экен. Анан клиент аэропортко баргандан кийин, эгер билет кымбаттап кеткен болсо, алып беришпейт да, албай коет. Кээ биркилер алса, кээ биркилер албай коет. Албай койгон учурда клиент регистрациядан өтүп, уча албай калып, анан чалганда рейсиңиз отмен болуптур, же болбосо жылып кеттир, башка күн учасыз десе, жок мен аз кетишим керек да деген болсо, эгер клиент доплата кыласыз дешет көпчүлүк учурда. Анан доплата кылганга макул болот, себеби безвыходный положениеде калып калат да. Анан доплата кылат, ошол жерден анан учуп кетет. Келгенден кийин башка тууган келип билет мындай болду эле го, андай болду эле го деп доверенный лицо келе турган болсо, мен сизге эч нерсе кылып бере албайм, акчасын төлөп коюңуз. Биз ушул адам менен сүйлөшкөнбүз, мен ушуга сатканмын дейт. Акчасын төлөбөсүңөр, милицияга берем, антем мынтем деп коркутуп акчасын алышат. Доплатага макул болбогон жарандар келип акчаларын кайтарып алса болот. Анда дагы штраф деп 7000 сомдой акчасын алышат. Основном полный эле клиенттерге, эгер өздөрүнүн тааныштары, жакындары боло турган болсо, иши түшө турган адамдары же кыршалар боло турган болсо, оригинал билет беришет. Анан жөнөкөй постоянно билет алып жүргөн адам болсо, себеби бир клиент бир жерден барып билет алгандан кийин ошол жерге кайра барып ала берет да, ага клиент болуп калат. Мисалы булар 10 жыл кече мен менен урушуп айтып атат, бул клиент менин 10 жылдык клиентим эле деп. Демек булар система кандай иштейт, кандай болот, аларды жакшы билишет да. Эгер булардын мындай ишеничтүү адамы болбосо, булар мындай иш кыла албайт да. Бул системага айтып атам, бул компания эч качан мындай кыласыңар, мынтесиңер деп үйрөтпөйт. Билеттин ценасын дагы түшөт же көтөрүлөт деп да айтышпайт да. Булар ошо авиакасса деп ачып алып эле мошенничество менен заниматься этет да. Болушу мүмкүн, мен дагы уккам, кээ бирлеринин күйөөсү болушу мүмкүн, иниси болушу мүмкүн, же тууганы болушу мүмкүн, же бир жөнөкөй эле таанышы менен ошентип иш кылышы мүмкүн да, акча алып башка кылып. Мисалы Жалал Абадта Ош Бишкекти көп колдонсо, биз жакта Ош Кара Суу, башка жактарда эмени Ош Москваны жакшы колдонушат. Текшерүүлөр келгенде карантин убагында штраф алышкан. Көпчүлүгү баягы через Москва Тюменге уча турган рейстерди сатышып, Ош Москва деп эле. Анан компаниядан штраф түшөт деп чалган. Менеджерлер чалып, эмне мындай кыласыңар десе, майлы штраф болсо төлөп кое берем деп, себеби ал жерде көп акча иштеп койгон болот да. Бир билеттен 10 000 деп акча иштеп койгон болот. Таза билетти алып жүргөн көргөн адам билбесе эле, анын сөзсүз түрдө жазылат, авиакассада ким иштейт, кайсыл email почтасы жазылат, телефон номери жазылат, фамилия, аты жөнү, анан билеттин ценасы жазылган болушу керек. Сборы деген жерде сөзсүз цифра болот. Авиакомпаниянын канча сомго сатып алды. Анан ошол жерине көп маани бергиле. Фамилия, аты жөнүңөр толук жазылганбы, документ, рейс, кайсы рейсте учат, рейсти сурашыңар керек. Анан сөзсүз түрдө печаты менен ошол саткан адам фамилия, аты жөнү, email почтасына бирдей чыгыш керек. Себеби эгерде система ачылып атканда, бизге компанияда система ачылып атканда договор түзүлөт. Договорду печатсыз эч ким договор түзбөйт да. Анын документтери такпы, так эмеспи. Обычно авиакассаларга киргенде жанагы документтерин илип коюшат да. Ошол жерде сенин документиң кандай, ишенсем болобу деп сураганга ар бир жарандын укугу бар. Мисалы разлет KG деп, разлет KG'нин өзүнүн сайты турат. Ал жерде клиенттер үчүн жалоба деген жери дагы бар. Өзүнүн телефон контактын номерлери жазып койгон. Болушу керек, Болушу керек сөзсүз. Биздин колубузда турган билетте жок да андай нерсе. Жок, болушу керек. Ошол нерселерди дагы караш керек. Ошол кайсы компаниядан алып атат. Мисалы
букеттен алып аткан болсо, ал жерде букеттин дагы контакттын номери, анан ылдый жагында сөзсүз эскертмеси болот. Мисалы, разлет KG деп турабы, ылдый жагында контакттын номери, email почтасы полный жазылат. Биз менен ошентип байланышсаңыз болот деп. Букетте дагы ошондой, бокингте дагы ошондой, сайттардын баарында эле контакт номерлери болот өздөрүнүн. Азыр ошондо жарандар ошондой жасалма билеттер менен туш келип калган учурда кимдерге кайрылышы керек? Милицияга барып кайрылса болот. Компаниядан кандай болот? Компания тарабынан кимге кайрылыш? Компания тарабынан ошол контакт номерлерге чалып кайрылса болот. Эгерде көргөзүлбөгөн болсо, только милиция жана прокуратура аркылуу, Көргөзүлбөгөн болсо, жарандар ал номерлерди таба албаса керек. Эгер сайттардан караса, мисалы Google'дан деле издеп көрсө, ошол контакт номерлери чыгат. Компаниянын онлайн адистери бар. Ошол жерден өздөрүнүн билеттерин текшерте алышса болот. Анан жана фальшивый билет деп сөз айтылып атат да. Ооба. Ошол билетти көрсөк болобу негизи? Билетти эмне үчүн менден аласыңар? Жок, Информацияны. Ал күнөөлүү болуп атпайбы? Менин таза билетимде фальшивый деп өзү текшерүүсү жок эле. Күнөөлүү эмести, биз айта албайбыз эжеке. Ага сот бар. Ал сот баа берет да. Ошол фальшивый билетпи, фальшивый билет эмеспи, ошол жөнүндө мындай маалымат алалы деп келген. Сиз каяктан билдиңиз бул нерсени? Мага кайрылышты да элдер. Кайсыл эл? Кара суунун тургундары. Авиакассирская этика болуш керек. Бирөөнүн билети менен бирөөнү текшерип, еще тем более ал эч кандай системасы жок. Менин борттон чыгарып берсин, ошонун негизинде сенин билетиң фальшивый деп айтыптыр. Ана мен телефондон чалдым. Сен кимсиң менин телефонумду текшерип фальшивый деп айтканга десем, ай оозу бир палет неме экен. Укмуш сөгүп салды мени. Только а менен кыны кошуп сүйлөгөн кыз экен. Анан сен кимсиң, каерде отурасың? Мен сага барайынчы дедим. Мен барып киргенде эле мени муштумдап молчолмой койду. Мен кирерим менен койду. Ана мен дагы унчуккан жокмун. Алып туруп сразу менин башымды кармап, чачымды жулду. Мен кыйлага чейин ага жооп берген жокмун. Мен жанында кыздарга айттым, видеого тарт дедим. Мына биринчи мага кол салып атат. Видеого тарткандар барбы? Жок, алар деле эс болуп калышты да. Эч ким байкаган жок да аны. То есть жанды сразу мага неметкенчи, анан кийин бираздан кийин анан жооп бергенге неме айласыз болдум мен. Эми аны тергөө териштират. Жок, Ал биздин милдетке кирбейт да. Бирок ошол негизи Айтканым, ошол билетти көрсөк болобу? Кандай көрүнүштө ошол билет? Эмнеге ал билет мына ошол эженин билетин мен кийин аннуляция кылдым, потому что ошондой. Жок, ошол эжекеге кандай чыгарып бергенсиңер, ошондой көрсөк болобу дейм да. Ооба, келесиз көрүңүз. Асмеске чыгарып берем. Чыгарып берсеңиз, мындай кагаз түрүндө. Ооба. Кандай көрүнүштөгү билетти мыйзамсыз деп айтылган. Мыйзамсыз деп айткан жок, фальшивый деди ал. Анын бирок действительно ошол Гүлжандын антип айтканга акысы жок. Себеби дегенде ал текшерип бере албайт ал билетти. Бирөөнүн билетин бирөө ачып көрө албайт. Если ачып көрсө, бир гана представительдер ачып көрөлөт. А это подсудное дело. Это коммерческий тайнаны чыгарган менен барабар. Только представитель өзү текшерип бериш керек ал билеттин немесинчи. Же сайтта представительский сайттын өзүнө кирип текшерип алса болот. Ар бир пассажир өзү. Бирок конституциябызда 32-берене бар да эжеке. Ар бир адам өзүнүн мындай субъектив пикирин айтканга укуктуу деп. Эми ал эжекебиз деле көрүп туруп анан жок, ал эжеке жасалма деп тапкан болсо, ошону айтып койгон болушу да мүмкүн. Ал эжеке иштегенде 6 ай эле болгон. 6 айда боло элек. Мен иштегениме 9 жылдан ашты. Жок, стажга карабай, кеп стаж эмес да. Ал ошол мисалы үчүн мен мону кайакта турат, аны билет азыр. Мына билети. Могул жерден распечатка кылып чыгарган, бул ал ошентип чыгарып беришиң керек эле деген ойду айтып атат. А мен андай кылган жок. Мен мынандай копия кылдым дагы, колундагы оригинал билет. Текшерсе чыгат. Мен мынандай кылдым. Wordко койдум, ушу Wordко койгондун негизинде эле ал фальшивый деп атат. Бирок мындай деп фальшивый деп айтканга анын акысы жок да. Фальшивый деп бирөөнүн билетин фальшивый деп айтканга акысы жок. Билет негизи кандай көрүнүштө болчу? Билет ар кандай, ар компанияныкы ар түрлүү чыгат. Жок, айтканым сиз Wordтон чыгарып бергенди? Жок. Мыйзамсыз деп айтыптыр, Ошондо айтканда жасалма. Кааласам Wordтон чыгарып берем, кааласам мындай сайттан неме интернеттен немеден текшерсе, системадан ошол билет чыгат. Кээ бирде прямой немеден чыгарсаң, системадан чыгарсаң кетпейт. Потому что принтерге кетпей калышы мүмкүн. Бирок бул жерде биздин комиссиябыз бар, сборубуз. Мисалы мына 17900 деп турсам, мен бунун үстүнө $5 комиссиям бар. $5 кошсом, мен ошону акчасын кошуп жазып, анан Wordко коюп чыгарып берем. Негизи Кыргызстанда жасалма билеттер барбы жок? Жасалма билеттер ким кандай сатат билбейм. Эми чыгып атпайбы, учпай калгандар болуп атпайбы? Эми бир мындай специалист катары да? Жок, учпай калып аткандар болуп атпайбы? Кездешеби дейм да. Учпай калып аткандар болуп атпайбы? Эми эки тарап тең угушум керек да менчи. Сиз кайсыдан дейсиз? Мен долбоордун аты эл билсин деген. Эл билсин?
Бирок мен каршымын. Мени чыгарганга. Жок, ал сиздин укугуңуз. Мен каршымын. Сиз үйдө эмессиз да, эжеке? Мен үйдө эмесмин, бирок мени чыгарганга каршымын. Мени чыгарганга каршымын. Закон ишми бизге 4-5 статьялар жол берет. Эгерде каршымын деп туруп алсаңыз, анда сотко кайрылсаңыз, Мен биз сизге мыйзамдуу түрүндө аны далилдеп бере алабыз. Ал маалыматты мага беришти да. Алар айтышып атат, авиакассалар тыгыз аэропорт сотрудниктери менен иштешишет дейт. Фальшивый билеттер боюнча. Кандай иштешишет дегенде мен сизге түшүндүрүп берип атам ошол нерсени. Алардын бир сотрудниги биздин аэропортто бар деди. Биз аны баланча түкүнчү деп айта албайбыз. Анткени колубуз менен кармаган эмеспиз. Анан жаран келет, мисалы эжекебиз билетти алып келди. Келгенде Россияга, Москвага учуп атат. Учуп атканда ал сотрудник авиакасса тарабынан эжекенин паспорту алдын ала сүрөткө тартылып, палан убакытта ушул жаран барат. Мамиле кылынат. Андан кийин бул эжекебиз барган учурда ошол контрольныйдеги адам сиз Россиядан чорный экенсиз деп туруп, билетке вниманияны бурбай туруп, жарандын өзүнү күнөөлүү таап туруп, обратно артка жиберген деген фактыларды бизге айтышып атат. Билбейм, андай факт менде лично болгон эмес. Мен мына жерде отурган тааныштарымдан деле андай факты болгон эмес. Азыр мисалы бул эжекеге мен контрольныйда туруп, бул эжекени алдын ала билем да келишин. Келип туруп эжеке сиз Россияда чорный экенсиз десек, бул жаран безвыходный положениеде калат. Анткени баары менен коштошуп алган, контрольныйга кирген, же арка кайтаарын билбейт, же өтүп кетерин билбейт. Жок, азыр силер мен эмне деп айтышыңар керек. Именно фальшивый билет боюнчабы? Мен ошону көрөйүн деп келдим. Фальшивый билет эмес, фальшивый билет болгон. Мен саткан да эмесмин. Фальшивый билет деп кандай көрүнүштөгү билетти айтты деп атам, болгону. Мына билет. Аз чыгарып берейин ошону. Текшерсеңер болот. Билет алынган, бирок аннуляция кылганга туура келди. Себеби бул менден билетти алып, акчаны мага алып келбей, башка авиакассага барат дагы, мына билетти мага текшерип бер деп айтат. Ал деген мынандай борттон чыккан үчүн, ушул аялдын билети. Борттон чыккан үчүн, борттон чыгыптыр, сиздики фальшивый дейт. Жок, негизи бул билет эмес да? Эмне үчүн билет эмес? Билет? Билет башкача көрүнүштө болбойбу? Ар кандай. Ар бир компаниянын, ар бир компаниянын билеттери ар түрлүү чыгат. Бул ушундай ар түрлүү чыгат. Мисалы үчүн мынанын билети ушундай чыгат. Сиз буну незави бир гана бунун Урал компаниясынын сайттан өзүнүн официальный сайты бар. Ошол жерде көргөзүлгөн эмеспи бул жерде? Эмне үчүн? Мына жерде. Бул жерде эмне көрсөтүлөт? Сиз Урал компаниясы, Уральский компания, мына Уральский авиалиния, ошол жерден текшерсеңиз болот. Балким мындай деп атам да. Ошол мен эң карапайым адам да, эми ошондой дейли, билим жок менде да. Ошол мындай билетти баары жарандар мына жерин издейт да, кайсы сайт бар экен деп. Туурабы? Сиз деле ушундай кыласыз да азыр. Кайсы сайттан издештирсем болот экен деп издейм. Сайтты таппай атам. Али. Эми бул дегенде шаблонда ал нерсе көрсөтүлбөсө деле, адам деген ал жерде менин номерим бар. Номеримден айтып, мен билетим, мен фальшивый деп ойлоп атам деп мага чалса, мен айтып берем. Мына сайтка киресиз, мына жерден текшересиз деп. Мен фактически эмес, мен юридический жактарын жакшы түшүнөм да маселелердичи. Анан мен сизге айтып атам, элементарный юридикалык жагынан эч кандай сайт жок да бул жерде. Жок, сайт жок болсо, Уральский авиалиниянын представители бар ошто. Азыр мен сизден 17900 сомго билет алып, иши Ошко да барышым керек. Жок, если сизге ушундай эле текшеришиңиз керек болсо, ишенбесеңиз барыңыз. Уральский авиалиниянын представители, Каченю Кийчи деген представитель, ошол жолго барса, ошолор да текшерип берет. Аэропортто өздөрүнүн кассасы бар, ошолор да текшерип берет. Бул Wordтон чыгарылган экен, бирок бул нерсеге менин бир эле наразычылыгым бар. Как бир журналист катары, бул жерде элдерге маалымат толук берилбей атат. Мен толук айтам. Мынаны белгилеп берем. Сааты канчада, регистрациясы канчада. Сиз тараптан дебедим. Сиз тараптан дебедим. Мен тараптан эмес. Мисалы, маалымат бар. И маалыматтын маалыматы да бар да. Юридикалык маалыматы болот да. Ар бир билеттин өзүнүн бир сайты болот. Мына жерде сатылды, мына жерде алынды, мына жактан учат, мына жактан чыгат деген. Мына менин сиздин Gmail'ыңызда анан Букит Кейжиники бар. Бул сизде электронный поштаңызда. Букит Кейжи бар. Еще телефонна SMS барат. Телефонна SMS барат, ошо SMS менен кирсең, ссылка менен киресиң. Букит Кейжи дегенде ошол сайт мамлекет контролго алабы, албайбы ал сайт? Алыш керек. Сиз элдерди телеп атпайсызбы? Сага бергенге милдет эмес. Майли милиция келсин, следователь. Жок, силер элди телеп атпайсыңарбы? Элди телеп атпайсыңарбы силер? Элге ушундай мамиле кыласыңарбы? Силер элге
тараптуу карагыла. Эки тараптуу караганым үчүн келип атам да. Карабай атасың, эмнеге? Кандай кылып атабыз биз? Сен тартпа. Бул анын жумушу да эже. Бар, тартпа, мындай тургун талант. Анын жумушу да тартыш. Жок, силер эки тараптуу карагыла. Ал бирөөнүн билетин бирөө ачып карап бергенге эч кимдин акысы жок, укугу да жок. А бирок ой пикир билдирсе болобу? Ой пикирди биринчи ошо кыздан бар ой пикирин сурап кел, андан кийин бул жактан сурагыла. Жок, негизи мына билет жөнүндө ой пикир билдирсе болот да элдер тура. Сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Мен эч ким эмесмин, мага сүйлөбө, мага. Жазба? Мен сизге жазып атамбы? Сиз элди телеп атпайсызбы? Мен элди телеген жокмун, менден албай иштеке. Тейлей турган эмеге кирбейбиз. Биз официант эмеспиз. Биз өзүбүздүн ишибизди Эжеке, кылабыз. силер элдерге сатып атпайсыңарбы элдерге? Сен киргенге акың жок. Неге? Блогер болуп Баян Мырзамды бул жерге. Мен немеме чык бар кет. Бар кет. Чык, мен жаап атам. Наразы болсоңуз милиция Бар чыгарыңыз. чык. Мен сени Наразы болсо милиция жөн эле чык, мен жаабамын. Мен эшикке чыгып кетем. Бар чык. Укам чык. Элементарный Мен сага сабак жаштан атам айтам, силерден. бар чык. Силер элди телеп атпайсыңарбы? Чык, мен официант эмесмин, сен телегиде бар чыгып кет. Товар сатып атпайсыңарбы элде? Бар кет, бар кет. Кыздан интервьюңду Бар ошо Гүлжандан бар интервьюга. Сизге Чык, текшерсе. эмне турасың? Чык. Мен эшигимди жабам. Чык, мен акча салганы кеттим. Ой, мен чык, акча салганы кеттим деп атам. Чык. Силерге суроо бере атпайбымы ушул билеттерди? Сен сурооңа мен жооп бербейм. Мен Анда авиакассаны жаап кала да. Сен ким экенсиң мен авиакассама жаап Жооп бербесеңер жаап болот, элдерге жооп беришиңер керек да. Сен бар ошо урушканада менен немең интервьюңду ала бер, мага мен аркама эмне керек Андай алдым. баа бербеңиз да сиз. Бар Туруп кет. алып баа бере атпайсыз. Бар кет, мен акча салам. Чык, мен акча салганы кеттим, ой. Азыр мынаны алып үргүтмөйм, чык. Ыргыт бербейсизби? Чыкпайсың, мен акча салганы чыгып кеттим, ой. Онда отура бер ушул жерде. Эмне кылып атасыз? Кагаздарымды алып чыгып кеттим, мен алып барам. Турбас, мен билбейм эмне кагаз. Алып чык. Асла. Чык. Жөн немеже. Мен пространство чык жерден. Чыгып кеткиле, бар. Мен жөн эле бирөөнү тарткан кетти. Тартпагыла десе мен аркаман ээрчип келдим. Мен акча салганы кет отам. Чык дедим. Бул ана кыз тартканы келген. Тартпагыла десем силер обслуживающий персоналсыңар деди. Мен официант эмесмин дедим. Десе мага ээрчип келди. Официант эле Мен болобу? акча салганы кетип атканмын. Акча салган кеткан. Чык. Мен акча салганы кетемин дедим. Өзүңүз тааныштырсаңыз. Старшина кайык. Милиционер старшина. Өчүрүкам. Бала. Ама мен акчам жоголду деп туруп өкөңөрдүн үстүңөрдөн арыз жазам. Азыр текшериңиз. Текшербейм мен азыр. Текшербейм мен. Сен 2 саат мен акча салганы келгенге чейин ушул жерде отурдум. Мен текшербеймин. Айтып атат. Заявление жазам дейт. Мына мен кабинеттен Мен заявление жазам деген жокмун. Сен айтып атасың. Текшериңиз. Мен дагы мен жакшы. Мен бул жөндөн заявление берем. жөндөн Бул маселе азыр экинчи маселе. Мендеги. Меники. Эжеке, байке уксаңыз. Мен кабинеттен чыга элекмин, көрдүңүз. Текшерсин. $900 жок деп эртең бизге заявление жасап уят болуп калат. $900 бар эле дедим. Сен чык десем чыкпадым. Текшерип алыңыз, бар бекен? Коюп акча салганы кет. $900 бар бекен? Аштым. Всё, бүттү. $900 бар бекен? Мен текшерген жокмун. Текшерип алыңыз деп атат. Мен текшербейм, бар сен чык кет. Жок, калыстык болсун да мына көрөрмандар көрсүн да. Мен мына милиционерди Мен текшерем. көрүүчүлөрүм көрсүн да. Мен сени айттым, мен Сизге бирок эжемени тартар келдиңиз да. Эжеке $900 акчам бар эле деп атат. Мен чыга элекмин бул жерден. Жок, мен угум. Текшерип Мени алыңыз. тартканы келген жок, башка бирөөнү тартканы келди. Тартпагыла, койгула десем сен обслуживающий персоналсың деди. Мен сага официант эмесмин деп келип акчаны салганы жөн болсом аркаман ээрчип кирип алды. Анан чык, мен акча салганы кетип атам десем, чыкпаймын деди. Чык деп 5-6 жолу кыйкырдым, чыкпайм деди. Сыртынан жаап коюп кетти. Менде эмнеде имуществом бар. Текшерип алыңыз деп. Теңиз жайында экен. Ошону текшерип алыңыз. Мен иш нерсе деп буга доо кое элем, акчам бар деди. Текшерип алсын деп атам, калыстык үчүн. 900. Бул кошелек колуңузда эле го. Офисимде $900 бар деп едиңизби? Акчам бар, калган деди. Текшериңиз. Бар бекен? $900. Сен мага арыз жазам деп атасың. Эжеке, мен сиздин кабинетиңизде 20 минутадан көрөп турдум. Эжеке жауап кетти. Ошого айтып Мен атам. сен Эжеке чык деген. кирип туруп эле менин кабинетимде $900 акча бар эле деди. Ой тууба. Акча бар Угатасызбы эле байке? дедим. Мен сени Мен чыгып чыга кет деп элекмин. атам. $900 текшерип Акчам алыңыз. бар экен. Турат мына Кана. жерде, турат. Көрсөтпө. Мен сага көрсөтпөймүн. Көрсөтүп болобу? Кет деп атам. Кетчи Кудай жалгар. Кетчи сен не бар ошо мушташкандарга барып $900 бар. бар деп Акчаңыз бар атам. бекен? Бар. Кана. Бар чыгарып кетчи. Азыр
ошол $900 акча чыкпаса, жалган жала деген статьяда бар да. Бар да ата, мана. Жок, көрүп коюн. Мен угулуп атам, бар, акча бар. Калыстык үчүн көрүп койлу. Сага көрсөтпөйм мен акчамы. Анда жалган жала экен. Мен сага акчамы көрсөтпөйм. Жалган жала дейт. Бар, кет, чык. Мына мен паспортумду тартып алдым үстүнө. Мен үстүмөн барып, РОВДга арыздан, УВДга арыздан, ГКМБга арыздан. Беке, жалган жала фактысы боюнча статья барбы? Силер эжеке нападение кылбагыла да элдерге. Мен сага эмне кылып нападение кылып, мен сага күчүм жетеби? Камераны көрүп турду го. Ой, тарта берди атам го, тарта берди. Микрофондордун бери асылган. Мен сени чык дедим го, чык. Чыгып кет, мен чыгайын дедим. Эгерде менин турганым мыйзамсыз болсо, милиция кызматына чалыңыз дедим, туурабы? Мен Сиздин действияңыз мыйзамсыз болду эле, мен милицияга кайрылдым. Сизди уруп сөккөн жокмун, жылмалаган жокмун, туурабы? Майли болуптур, мына бар. Жүрө көз көрсөтмө берип келебиз кам. Эжекеге айттым, мына камерам турат. $900 бар бекен десем, бар деди. Көрсөк болобу деди. Ошол $900 чыныгында бар акчабы, жок акчабы? Эгерде бар акча болсо бар. Жок акча болсо бул шантажбы? Жок акчаны бар акча деген эсебинде болобу? Жеке ишкерлер как будто мындай мыйзамды эсептешпей койгондой да, мыйзам мененчи. Бул нерсе андай болбошу керек. Ар бир жеке ишкер Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен эсептеши керек.